Informatika 8 класс. Программалоо бөлүмү. Тема массивдер. Азыркы компьютерлердин эң негизги кызматы бул көп көлөмдөгү маалыматты иштетүү. Аларды иштетүүгө ыңгайлуу болуш үчүн массивдер деп аталган топторго бириктиришет. Массивдер бир өлчөмдүү жана эки өлчөмдүү болушат. Эки өлчөмдүү массивдерди матрицалар деп да аташат. Алар менен иштөөнү биз 9 класста үйрөнөбүз. Python тилиндеги бир өлчөмдүү массивдер бул биз мурунку темаларда карап кеткен элементтердин тизмеси. Тизме өзүнүн атына ээ, ал эми тизменин ар бир элементи өзүнүн индексине ээ. Мисалга А атындагы тизме берилсин. Тизменин аты А, үстүндөгү катар номери элементтердин индекстери, ичиндеги элементтердин маанилери. Тизменин ар бир элементине мындай кайрылса болот. А чарчыгачанын ичинде 0. А тизмесиндеги 0 индексиндеги элемент. Мисалы, print A0, жыйынтык 5, print A3, жыйынтык 20. Python'da элементтерди аягынан баштап да санаса болот. Анда индекстер терс сан менен көрсөтүлүп, -1ден башталат. Тизменин узундугу len функциясынын жардамы менен аныкталат. D барабар len A, жыйынтык 5. Биздин массивде 5 элемент бар болчу. Тизмени бир нече ыкма менен түзсө болот. Элементтерди чарчы кашада үтүр менен ажыратып жазып, тизмени толтуруучу генератордун же кокусук сандардын генератордун жардамы менен толтуруп, жана башка. Тизмени толтуруучу генераторлор жаңы тизмени циклды колдонуп элементтер менен толтурат. Мисалы, белгилүү бир санга чейин натуралдык сандар менен толтурулган жаңы тизмени түзүү керек дейли. Анда программа мындай болот. Ушундай эле тизмени диапазону берилген list функциясынын жардамы менен алса да болот. Тизмени ошол эле сандардын квадраттары менен толтуруу үчүн мындай генераторду колдонсо болот. Ал эми тизмени кокусук сандар менен толтуруп көрөлү. Ал үчүн бизге random модулунан rand_int функциясы керек. Коддон биз A тизмеси 1ден 100ге чейинки диапазондо 10 кокусук сан менен толтуруларын көрүп турабыз. Берилиштерди тизмеге киргизүү үчүн дагы бир ыкмасы append методун колдонуу. Ал үчүн A чарчы каша бош тизмеси түзүлөт. Андан кийин ар бир жаңы киргизилген элемент тизменин аягына кошула берет. Алгач келечектеги n тизмесинин элементтеринин жалпы санын, андан кийин ар бир элементтин маанилерин бир-бирден өзүнчө сапчага сураган программаны жазалы. Төмөндө бул программанын мисалы көрсөтүлгөн. Тизмелерди иштетүүдө анын белгилүү бир бөлүгү же үзүмү менен иштөө Python'да көп колдонулат. Үзүм мындайча жазылат: x + y. Мында x үзүмдүн биринчи элементинин индекси, ал эми y үзүм аяктаган элементтин индекси. Бирок үзүмгө y индексиндеги элемент кирбейт. Үзүмдөрдү тизмеден бөлүп чыгаруунун жолу. Үзүмдү аныктоодо 3-z саны да болушу мүмкүн. Ал кадамдын өлчөмү же башкача айтканда элементтер үзүмгө кайсы кадам менен тандаларын көрсөтөт. Биздин тизменин мисалында ал мындай иштейт. Эгерде үзүмдүн биринчи санын көрсөтпөсөк, мисалы +4, анда программа элементтерди үзүмгө тизменин башынан баштап чыгарат. Эгерде экинчисин көрсөтпөсөк, мисалы 2 анан +2, анда үзүм тизменин акыркы элементине чейин уланат. Эгерде үзүмдө үчүнчү мааниси жок болсо, анда үзүмдө бардык элементтер ирети менен тандалат. Үзүмү бардык тизмени толугу менен көчүрөт. Үзүмдөрдү колдонуп тизменин элементтерин тескери иретте да чыгарса болот. Үзүмдөрдү белгилеп, бириктирип тизмени өзгөртсө болот. Төмөнкү мисалда башка эки элементтен турган үзүм жана 5 элементтен баштап аягына чейин алынган үзүм кошуу операторунун жардамы менен биригишти. Берилген тизменин бир элементин гана эмес, үзүмдөгү бардык элементтерди өзгөртсө да болот. Элементтерди иргөө. Тизмени иштетүүдө андагы белгилүү элементтерди таап, алар менен кандайдыр бир аракеттерди жасоо көп колдонулат. Мисалы, тизменин эң максималдуу же минималдуу элементтерин табуу. Белгилүү элементтерин керектүүгө алмаштыруу же өчүрүү. Ал үчүн программа тизмедеги ар бир элементти иргейт жана анын берилген шартка дал келишин текшерет. Элементтерди иргөө үчүн төмөнкүдөй циклды колдонуу ыңгайлуу болот. Бул жерде print I операторунун ордуна каалагандай команданы колдонсо болот. Мисалы, тизмедеги керектүү элементтердин санын эсептөөгө болот. Ал үчүн ар бир керектүү элементти табууда бирге көбөйүп тургандай кылып эсептегич өзгөрмөнү киргизүү керек. Мисалы, A тизмесиндеги класстагы
балдардын бою жөнүндө маалыматтар жазылган дейли. Бойлору 120 сантиметрден 150 сантиметрге чейин болгон окуучулардын санын табуу керек. Count эсептегич өзгөрмөсүн колдонуп программаны түзөлү. Маселенин татаалаталы. Тандалган окуучулардын бойлорунун орточосун табалы. Ал үчүн бардык табылган маанилердин суммасын эсептей турган сумма деген жаңы өзгөрмөнү түзөлү. Андан кийин аны маанилердин жалпы санына бөлүп коебуз. Сумма өзгөрмөсүнүн баштапкы мааниси да 0 барабар болушу керек. Тизменин элементтерин суммалоо үчүн Python'да атайын sum функциясы каралган. Бул функцияны колдонуп, мурунку маселени бир топ кыскартып жазса болот. Ал үчүн биз өзүнчө тизме керектүү элементтердин маанилерин чыгарып алалы. Андан кийин алардын суммасын жалпы санына бөлөбүз. Жаңы тизмени түзүү үчүн циклдеги шарттуу операторду колдонобуз. Тандоо шарты А тизмесинин жаңы Б тизмесине шартты канааттандырган гана элементтерди берди. Ал эми балдардын орточо боюн чыгаруу үчүн биз жаңы тизмедеги элементтердин суммасын алардын санына бөлүп койдук. Ушуну менен сабак бүттү. Кайрадан жолугушканча саламатта болгула.